Салам достор, мен каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздерге аябай жумшак жана дамдуу болуп чыккан корждерди жасап көрсөтөм. Сөз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Ушундай сонун болуп, жумшак болуп чыгат. Буну жасап магазиндерге дагы өткөзүп кирешке чыксаңыздар болот. Эң эле биринчи бизге үйдөн айран керек болот. Аны чоңкур идишибизге коюп алабыз жана бир жумуртканы кошуп, сүйүк майызды кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып алгандан кийин өлчөп алган соданы жана разрыхлителди салабыз. Андан кийин артынан шекерибизди салабыз дагы жакшылап шекерди эригенче аралаштырып алабыз. Андан кийин болсо сөз түрдө унду электен көзүнөн өткөзүп алышыбыз керек. Ошондо биздин корждер аябай воздушный болуп, орусча айтканда көтөрүлүп, ичи пышный болуп чыгат. Сөз түрдө электен өткөзүп, унду дагы кошуп, андан кийин камырыбызды жөрүп алабыз. Колубуздун жардамы менен камырды жакшылап жөрүп алабыз. Ундун тыгыздыгы ар кандай болгондуктан өзүңүздөрдүн унуңуздарга карап камырга кошо беребиз унду. Колубуз менен жакшылап камырды жууруп алганыбыздан кийин ушундай столдун үстүнө камырды төгүп алып, калганын столдун үстүндө жууруйбуз. Жана көп un кошуунун кереги жок. Эгер камырыңыздар дагы деле колуңузга жабышып жаткан болсо, ушундай кылып столдун үстүнө майды куюп, колубузду дагы майлайбыз дагы, анан камырыбызды бир аз ушундай ийлеп туруп, андан кийин корждерибиздин формасын кесе беребиз. Мына ушундай кылып жайып алабыз дагы, андан кийин форма менен ушундай кооз кылып кесип чыгабыз. Духовканы сөз түрдө алдын ала кызытып коюшубуз керек. Жана жумуртканын сарысы менен бетине сүйкөп алып, 180 градуста 25-30 мүнөт ичинде бышырып алабыз. Кооздук үчүн ушундай вилканын жардамы менен бетине сүрөт салып чыксак болот. Кооз жана аябай жумшак болуп бышкан биздин корждер даяр болду. Сөз түрдө жасап көрүңүздөр, балдарыңыздарга аябай жагат. Жана сөз түрдө менин каналыма катталып, лайк басып, ой пикир калтырып коюңуздар. Сиздер менен коштошмоймун, дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө.